мына мен бул жерде көп эмеске азыр эме Макгрегор деген эме бар да, өзү Американын профессору өзү айтып атат. Бул айтып атат эме Украина дейт, азыр Америкадан кол тартыш эме байланыш түзүш керек дейт. Нейтральный болуш керек дейт. Анан эме Россия менен эмеге сүйлөшүүгө барыш керек. Америка бөлгөн эмелерден отказ бериш керек дейт. Акчадан дагы, куралдан да акча бериш. Азыр эме менен Россия менен сөз табышып, калган территориясын сактап калыш керек. Азыр 4 облус өттү, Крым менен 5 облус. Болду эме. Эгерде мындан ары бара берсе, бардык облустарын ажырайт да Украина чачырайт дейт. Запад болсо, Западный Польшага кошулуп кетет дейт да. Же болбосо Россия болгон облустардын баарын багындырып алат. Россия азыр токтотуш керек деп мына Макгрегор деген өзү американский профессор айтат. Ал эми ким деген айтып атат бул жерде? Бизде Формайшер деген бар. Формайшер деген аябай чоң эме бул жерде. Бул киши айтып атат. Мисалы, эч качан Украина ута албайт. Анткени Украинанын 52 миллион, азыр 52 эмес, 42 миллион болуп калды. 10 миллион да азыр өтөт. А Россия 170 миллион. Азыр согуша турган Россия, Украинанын согуша турган баргандардын баары жок, бүт качып атат эли. Анан аз эптеп баягы жаңы чакырылгандарды алып барып атат дейт. Автомат кармаганды билбейт дейт. Ал эми жанагы Западтан келген техникаларды эч ким пайдалана албайт дейт. Англис тилин билишпейт дейт. Булар пока үйрөнгөнчө дейт, Россия баарын талкап салат дейт. Ал эми Россияныкы 5 эсе көп дейт. Армиясы да көп, мына азыр мына Харьковду эмне кылып атат. Волчанскийде мына. Ошон үчүн булар айтып атат, америкалыктар, анан Скотт Риттер деген дайыма журналист айтат, эч качан Россия Украина жеңбейт дейт. Толугу менен Россия жеңет. Азыр эми көп убакытка кетирбейт, Россия жеңет дейт. Ал эми жанагы 61 миллиард акча берип аткан жанагы Петрос, жанагы бардык эмелердин бардыгы курал жарактын эч кандай жардам бере албайт. Анткени Россиянын канкы 5 эсе көп алар. Тем более булардын азыр духу түшүп калды эме. Тем более эч ким Европа анткени Россиянын армиясы дүйнөдө эң күчтүү, биримдиктүү армия дейт. А Европанын НАТО болсо ар кайсы 32 мамлекеттен түзүлгөн дейт. Эч кандай бири-бирине баягы эмете албайт дейт. Ынтымак жок бири-бирине. Мамлекеттердин Франциянын армиясы жок дейт. Англиянын армиясы дейт күчтүү эмес дейт. Ошон үчүн булардын абалы, НАТОнун абалы биримдик жок дейт буларда. Акчанын баарын Америка берет эле, Америка кийин бербей жүрөт дейт мисалы. Ошон үчүн буларда акча да жок. Америка анын үстүнө НАТО согушкан эмес, только бомба ыргытат. А Россия согушуп көнүп алды мына 2 жылдан бери. Анан күнү түнү чыгарып атат мына. Жанагы учкучу аппараттарды, БПЛдерди чыгарып атат. Ракеталарды чыгарып атат, БМПларды чыгарып атат, БТРлерди чыгарып атат. Бүт жанагы жардыруучу снаряддардын баарын чыгарып атат. Күнү түнү азыр военно-промышлый комплекс Россияда иштеп атат. Мен Россияга барып келдим. Өздөрү чыгарып атат. Өздөрү чыгарып атат. А Украинада бир эчке чыгарбайт. Анан Европа мамлекеттери дагы, Франция дагы, Лондон дагы, Англия дагы эч ким чыгарган жок. Азыр Россияга жетпейт. Россияныкы күнү түнү иштеп атат. Баягы бүт ракетный потенциал, курал жарак бүт күнү түнү иштеп атат. Ошон үчүн азыр мына сизге сурооңузга ачык жооп берейин, бул жерде Россия жеңет.